Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Москва жергесинде бизнеске кызыккандар, бизнес ачайын деп, место издеп жүргөндөргө дагы жакшы бир даяр бизнес сатууга чыгып калды. Чертаново метросу 5-выходка 2 мүнөттүк жөө-жол, парковкалары бар, бесплатный. Микрорайон Северный, Чертаново, корпус 208. Бул жерде самса ачып, агалар иштетип келеткен эле шартка байланыштуу сатайлык деп атыптыр. Кыскасын айтканда бизнес сфера эмес экен деп айтты да ачык элечи. Билесиздер, Мундус чайханасыны бул жерде жакшылык жамандары көп жолу өткөн, мурдатан иштеген чайхана го. Мына самсакана кежиге, самса кежиге можерен кирет экенбиз. Эми бул жерде алып самсакана иштетесиздер, негизи метро Чертановодо кийим дүкөндөрдү жоктугун уктук. Анан кыргыз дүкөн, продуктовый дүкөндөр жоктугун уктук. Ошо менен кылсаңыздар болот. Эт сатып, башка кылчы. Квадрат метр 50 квадрат метрге жетпейт экен мындай. Казан очогу, тандыры, бардык кызычуулары, бардык готов экен да, даяр экен да. Көз жеткен адам болмосо алып сразу газны баса болот. Полный услугалары менен мындай айтканда 110 000 расход чыгат экен да. Калганын агабыз менен кенен маек алып беребиз. Андыктан бизден алсабай туруңуздар. Кирүү жагы эртең мененки 9-дан түнкү 11-ге чейин доступ бар экен. Торговый центрдин бир четинде экен да, туугандар. Банктын жанында экен. Самса кейжи. Бул жак лотерея ойнотулат экен. Сбербанк бар экен. 5-выход жактан келгенде бул жактан да оң экен да. Ушундай торговый центр жүрүңүздөр. Сиздерге көргөзө турган жерибиз мына ушул жер туугандар. Мына отуруп чай ичкенге шарттары менен каралган жер экен. Келиң ага. Экөөбүз эми акыры маалымат беребиз. Сизби? Иштегиңиз жакшыбы? Кандайсыңар? Биз аябай көп мекендештер көрүп атат. Прям ачыгын айта бересиз. Көргөн адамдар аныктап, билип, сүйлөшүп атат да, чтобы көргөн адамга суроолор көп калдырып, сизди чалып башыңыз ооруп бербегидей кылып маалымат берелик. Эми бул жер ушул торговый центрдин ичинде 50 квадрат метрдей бар. Негизи бул ушундай бир европейский стилдеги кафетерий болгон. Ошон үчүн стилиндүү экен да. Стилиний, бардык нерсе жайында. Ошол биз бул жерде восточный кылдык. Бул жерде болгону биз самса и аш жасадык. Кандай болду негизи? Кандай экен ошол? Эми выручка күнүнө 20 000 30 000 болуп турду. Андан эч кандай проблема жок. Эл дагы эле орто. Жакшы болуп аткан күндөр дагы болот, орточо болгон күндөр болот. Ошол. Негизи Чертановский метросунда кыргыздар кандай экен? Чертановский метрода бул жерде кыргыздар көп. Көп негизи. Болгону бул жерде высотный дом бар, мына биздин чыкканда. Ушул жерде высотный домду кыргыздар аз. Бул наркы бетибизде аябай көп. Мен идеям, менин оюмда элдерге дагы жакшы ыңгайлуу бир эми жол көргөзүү да, мына эми башым жеткенче демекчимин туугандар. Бул жерде алып туруп кыргыз продуктовый дүкөн ачса болот экен. Мына жерге холодильникти коюп, наракачы, витрина наракка көрүнө турган колбаса, эттерди сатса болот экен. Мына Казандан алып келип, аябай көп мекендештерибиз машинада эт сатышат го. Мына ушундай кылып 2-3 холодильник койгон болсок, тойбосторду, кой эти, уй эти кылып сөөгүктөргө койгон болсок, мына жергиликтүү элдерге дагы жакшы да. Таза свежий эт алып турушат демекчимин. Анан рекламаны берип, бул жактарына полкаларды коюп, кыргыз продуктларын коюп, натуралдуу нерселерди. Мен оюмча жолук болуп, калпак-салпак кошуп, мисалда, нелерге балким мына продуктовый болсо, могу жерге чейин балкимчи, нарагыны мына дальше кирсе болот экен. Бул жагына до конца кийим дүкөн кылса болот экен да, менин оюмчачы. Байкап көрөсүздөр да. ИПлары, документациясы кандай буну? Документация боюнча ИП өзүм атымда. Эч кандай проблема жок. Проблема жок. Муну бузуп мен айтканда кылса болобу же кандай? Разрешение бербейби? Эми аны администрация менен сүйлөшүп көрүш керек. Бул мен оюмча мүмкүнчүлүк берет да, бул мындай устунда жыгылып кетпейт да, буну алып койсочу. Ооба. Кыскасы сизге карай турган нерселер кайсылар? Ушул дивандар, стол, стулдар сизге карайбы? Нерсе калат. Жо негизи сиз алганда ушулар бар беле же өзүң алып келип койдуңузбу? Бар эле. Бар. Сиз алып келген нерселерди көргөзүп коесуз. Баасын канча деп атасыз? Мындай өтүп алып көргөзөбүз биякта. Эми
Мен алып келген нерселер бул бардыгы кухняда. Кухняда. Анан мен бул жерде мисалы самовар, чайник, аны муну ремонт ушундай нерселер болгон да. Ремонт кылдыңыз алып? Алып ремонт кылгам. Канча сурап атасыз эми? Эми Боло турган жерин айтың бирокчу. Боло турган жери 350 миң. 350. Алмаштырып берүү жолу бар. Машина сачны фитсит, жер бер мал кой атпат. Болот. Болот, сүйлөшүп бересиздер. Жүрүңүз анда ичкерини көргөзөлүк. Самовар бар экен туугандар, чайпай. Бул камералардан калат да. Болот. Камералар калат дейт. Мuyakta bir tandır var eken tуугандар. Самсанық как раз. Бул жагда аш-баш кылып, же бир башка тамакканга ушундай казандар бар экен. Кандай, канча десем бир ашы бар экен, бир 10 килограмм, 15 килограмм казандар окшойт, вытышкалар иштейт экен. Бардыгы анан дейт, эгер сүйлөшсө дейт, мунун до конца жүрүп кетсе болот дейт да. Нарага канча чыгат примерно кошсо? Аякта бир дагы 50 миң квадрат метр. 50 бар. Мен азыр айткандай кылган болсо аябай жакшы болот да. Негизи элечи эмне жерде дагы бир башка нерсе кылып, полкаларды коюп, прям каттуу доставка менен деле азыр жакшы иштешти эле. Чындап байкап көрүңүздөр. Азыр мисалы акыркы видеодо айттым, көп эле айттым. Азыр кыргыздар иш сурап чалгандар аз да. Азыр биздин кыргыздар каяктан бизнес ачсам болот, каякта помещение бар экен, канча эмнеге пул туксам кандай болот деп атат да. Мына туугандар. Ушул дайыр бизнестен сатылат. Раковиналары, микроволновкасы, барды ушуларга могу холодильниктен калабы? Калат. Бул иштейт экен, а? Иштейт. Бул этпет, наркотиктер сакталаттыр. Ушулдан калат экен. Бул кандай өзүңүз алып келдиңиз же ушул жердикиби? Ушул жердики алып. Ушул жердики. Могу холодильник кимики? Иштейт алда. Сиздикиби же өзүңүз алып кандай болду? Меники бул. Алып келгенсиз. Могу холодильникчи могу? Ал бул жердики. Бул жердики. Мына ушундай. Толук эле маалыматты айтып окшойт, таразалары бар экен, идиш-ак, плиталары, мына ошонун баардыгы көзгө көрүнгөн нерсенин баары ушул жерге калат экен. Ал дальше ишете бересиздер. 50 квадрат метр, 350 миң акча. Предоплата берилгендери бар кандай? 1 айлык. Бир айлык залогу берилген. Ал калат. Ал калат, анда жакшы экен. ИПны коюп бере бересиз эгер сүйлөшсөңүз. Сүйлөшсөк коюп берем. 1,5 миң акча бербейсизби бу жерден? Бу жерден жок. Текшерип андайларга. Андай жер жок, жакшы. Ишиңиздер ийгилик. Если что, чалып байланышыңыздар, алган номерлерди коюп койдум. Метрого бир 2 мүнөттүк эле жол экен, мындайчы. Биз бул жагынан тарттык, наргы башынан кылганда көрүнүп эле турмак да. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Ишиңиздер ийгилик, ар дайым биримдикте ынтымакта бөлүнүп жарылбай, жакшылык күндөрү жолугуп жүрөлүк. Көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.